Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurbançılıktın вакытысы жана кимдерге милдет экендигин айта кетели. Себеби бизде курбанчылык айлап жылда бир эле келет. Унутуп калабыз эскертүү иретинде. Демек курбанчылыктын вакытысы bizde belgileнгендей Zulhijjanın 10-cü günүнөн baştalsa, tактап айтканда 31-iyulda kurbançılıktın вакытысы айыл жергесинде жума намаз окулбагандарда, ошондой чакан айылдарда багымдаттан кийин, багымдат вакытысы киргенден кийин союла берет. Ал эми шаар жергесинде жашагандар Cuma namaz, ayt namaz okulucu жерler bolsa, ошол ayt namazlardan keyin kurbançılık soyunun вакытысы baştalat. Эми kurbançılık soyu ошол вакыттан baştap, Kurban ayt günü жана эртеси günü жана anın эртеси günü 3 күнгө чейин. 3-cü günü asırdan Şam gün batkanga çeyin emneken вакытысы ошол вакытка чейин soyulsa жарай берет. Кандайдыр бир себептер менен кечиктирди, мал табылбай калды же жана башка себептерден ушул вакытка чейин кечиктирсе болот. Кимдерге милдет? Мусулман адамга милдет, мусулман эмеске милдет эмес. Бирок Курбан айт күн мусулман эмес эле, анын эртеси мусулман эмес эле. 3-cü günü эмнекен асырга чейин исламды кабыл алды, бай колунда бар, ал адамга да милдет союштук. Андан кийинкиси бай адам. Бай дегенибизден максат 22 000 сом тегерегинде акчасы бар, соодада, оборотто бар киши бай болуп эсептелет. Жыл айлануу шарт эмес. Ал зекет бергенде жыл айлануу шарт, ал эми курбанчылыкта жыл айлануу шарт эмес. Эмне кылыш керек? Бул адам дагы союш керек. Милдеттүү түрдө. Сойбосо күнөөкөр болот. Жана ошондой эле кээ бир адам мисалы үчүн курбанчылык, Курбан айт күнү бай эмес эле, эртеси күнү дагы 3-cü күнү эмне бай кандайдыр бир себептер менен байлык жетип келген болсо, бай болуп калган болсо, бул адамга да союш милдеттүү болот. Андан кийинкиси жергиликтүү болуш керек. Мусапыр болгон болсо болбойт. Бирок мусапырлыгы Курбан айт күнү башка жакта эле, эртеси күнү же 3-cü күнү эмне Шамга чейин үйүнө барып калды, асырларда пешимде барып калган болсо, жергиликтүү болуп калган болсо, ал адам бай болгон, бирок бай болчу, ошол адамга да милдеттүү түрдө союш керек. Мал, кой, эчкилер 1 жаштан өйдө болуш керек сөзсүз түрдө. Бир гана козу 6 айга толуп 7-ci айга бараткан болсо, 7-ci айга өткөн болсо, ошондо дагы ошол 7 айлык козуң, 6 ай толуп 7-ci айга барган козуң 1 жашарлардын жанында эмне болуш керек экен? Ошолор менен тең ушундай бир кубаттуу, майлуу, семиз болгон болсо, ошол дагы жарайт. Жана уй төөлөрдөн курбанчылыкка жарайт, андан башкалары жарабайт. Демек бул малдар курбанчылыкты сойдук, этин эмне кылабыз? Этини 3-кө бөлсөңүз жакшы болот. Сүннөткө ылайык. 1 бөлүгүнү үй бүлөңүз менен жеңиз, 1 бөлүгүнү тууган уруктарга бериңиз, 3-cü бөлүгүнү болсо муктаж адамдарга, жетим жесир эле эмес, балким ошол жетимдердин байлары бар, аларга болбойт. Жесирлердин байы болуп калышы мүмкүн. Жетим жесирлер ошол муктаждарга бөлүп бергениз макулураак. Алла субхану ва таала курбанчылык соём дегендерге Алла Таала курбанчылыктарын кабыл кылган болсун. Бардыгыбыздын
жакшы бата тилек жана бүгүнкү кармаган арапа күнүңүздүн баардыгыңыздардын орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.